40 жылдык тажрыйбасы бар финансист Токтобүбү Шаршенова 2 доордо иштеп калды. Бул тармакка жаңы аралашкан учурда азыркыда өнүккөн технология жок экенин эскерет. Ар бир мекеменин бюджетин кагазга алып, кошуп жыйынтык чыгарыш үчүн. Кандай учур болбосун, ар ким өз ишин так аткарса ийгилик болорун айтат. Бул турмуш деген токтобойт экен, өзгөрүүлөр толуктоолор киргизилип турат. Анткени ошол эле жасы ар кандай кыйынчылыктар болуп кетип атпайбы? Кээде бир жерди сел алып кетет. Кээде жанагындай ковидке окшогон бир эмелер болуп калат. Чрезвычайный бюджет да кээде жасалып калат. Анан аларга өзгөртүүлөр, толуктоолор киргизилип турат ошо бюджеттерге. Кандай гана кырдаал болбосун, өлкөнүн киреше чыгашаларын баарын көзөмөлгө алып, кайсы тармакка канча каражат керектелерине жараша акча бөлүштүрүү дал ушул финансисттердин милдети. Советтер Союзу тарагандан кийин бул тармакта башка чөйрөлөргө караганда кыйынчылыктар көп болгонун айтат адистер. Себеби завод, фабрикалар токтоп, өлкөнүн кирешеси азайып кеткен. Ошондо базар экономикага көз салып, ошонун негизги принциптерин турмушка ашырдык. Анан кийин улуттук валютаны киргиздик. Анан кийин эң обалы бул жумушсуздук аябай мындай көп жогорку деңгээлде болду. Ишкердикке жол ачып, ошо менен биз азыр болсо экономиканы жүргүздүк да. Ошондо биздин биринчи кадамдарыбыз негизги пайдабал болуп берди. Финанси экономикалык системанын кызматкерлерисиз мамлекеттин алга жылуусун элестетүү мүмкүн эмес. Алар аткарган жумуштун аркасы менен тең салмактуу бюджет сакталып, бюджеттин киреше бөлүгү көбөйүп жатат. 280 миллиард сом менен биз бүтүрөбүз дедик. 311 миллиардын бүтүрдүк. Консолидированный бюджеттин көлөмү быйыл 400 миллиард деп өзүбүзгө милдеттеме койдук. Ошол милдеттемени Кудай буйруса биз аткарабыз. Августтан жалпы мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлерге айлык майна көтөрүлөт. Андан тышкары 1 октябрдан пенсия көтөрүлөт. Бунун баардыгы ошо эмгекте биздин экономика, финансы кызматкерлери ушул чоң эмгеги үчүн биз тилектешчилик билдиребиз. Министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Арзбек Кожошов атылган тармактын кызматкерлерин куттуктап, финансы министрлигинин алдыңкы кызматкерлерине министрлер кабинетинин ардак грамотасын тапшырды. Ар бир мекемеде финанстер, экономисттер болот. Ушундай эле сыйлыктарды министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Арзбек Кожошов тышкы иштер, экономика жана коммерция министрликтерине, улуттук статистика комитетинин кызматкерлерине дагы тапшырды. Айпери Самат кызы, Азамат Кыдыр Токтоев, Ала Тоо 24.